Алипин. Ереке. Апу. Ассаламу алейкум. Урматтуу ажынын орунбасары, урматтуу район кызматкерлери, аталар, апалар, эжелер, апалар, инелер, карындаштар, ушундай эле балдарым, кыздарым. Көргөндө көз тоет дегенди билесиңерби? Мындай көрүп көзүм тоюп атат деген сөздү уктуңар беле? Силер китеп окуган балдарсыңар, силер баарын түшүнөсүңөр. Силерди көрүп көзүм ушунчалык тоюп атат. Не себептен дегенде мекен деген бул тоо, тиги дария, тигил таш, тил токой эмес. Мекен деген биринчи кезекте адам. Эгер адам болбосо бул мекен болбойт. Ошон үчүн келечек кандай болот десе, жаштарымды көрсөт, ошондон кийин айтам дейт. Сен 20 жылдан кийин кандай болсоң, балам, Кыргызстан ошондой болот. Сен кызым кандай болсоң, Кыргызстан ошондой болот. 25 жылдан кийин сен кандай болсоң, Кыргызстан ошондой болот. Кудай кааласа, Кыргызстандын келечеги аябай жакшы. Эмнеге билесиңерби? Анткени мен китеп окуйт десе чоң кишилерди күткөнмүн. Жалаң жаш балдар экен. Демек Кыргызстандын келечеги кең, ыкыбал ала тоого тең. Рахмат жетекчилер, рахмат Каракулжа. Убакыт чынчалык кымбат. Азыр мен сөзүнү ким айтты? Убакыт бар, ушул сөзгө алданба. Ким алданса, калат чексиз арманда. Экинчи дагы бир сөз жазганбыз. Убакыт өтпөй турган нерсе эмес, убакыт жетпей турган нерсе. Атадан сурагыла, 60ка чыкты, 6 секунд көрүнбөйт бул өмүр. Көрүлгөндө кээ бир нерсе чоңойот, боюң чоңойот, туурабы? Акчаң көбөйөт, күчүң көбөйөт, билимиң көбөйөт, акылың көбөйөт. Бирок бир нерсе төрөлгөндөн баштап азайып кете берет. Анын аты эмне? Убакыт. 24 000 сомуң болсо, бүгүн иштетпесең, эртең иштетсең болот. Бирок 24 саатты бүгүн иштетпесең, эртең иштете албайсың. Кече кайсы күнү эле 2024 жылдын кайсы күнү болчу? 18 беле, 19 беле? 18 октябрь болуш турабы? Болду, кыямат кайымга чейин 18 октябрь кайра келбейт. Чыккан күн кайра бул жактан чыкпайт. Эрте менен күн чыгып атып айтат экен: адам, мен чыктым. Сенин сөзүңө күбөмүн, өзүңө күбөмүн, көзүңө күбөмүн. Кылган амалыңа, жасаган кадамыңа күбөмүн дейт. Ошон үчүн көз менен арам нерсени карабай балдарым. Мурда адам сыртка чыгып бузулат болчу жамандарга кошулуп. Азыр үйдө отуруп бузулуп атат. Неге? Неге? Бузулганда адам дароо бир бузулбайт. Биринчи тили бузулат, сөгүнгөндөр бузулат, каргагандар бузулат, ушактагандар бузулат. Экинчи көз бузулат, анан кулак бузулат, анан жүрөк бузулат. Жүрөк бузулгандан кийин адам бузулат, адам бузулгандан кийин алам бузулат. Ошон үчүн балдарым, китеп эле окуп алсаңар, Алла Таала жолуңарды ача берет. Неге билесиңерби? Китепти сен ачсаң, китеп сени ачат, туурабы? Китепти сен көтөрсөң, китеп сени көтөрөт. Ошого эмне кылабыз? Ким уюштурса ошого чоң рахмат айтабыз. Рахмат жетекчилерге. Балдарым, кыздарым, бир окуяны айтып берейин, анан көп деле узатпайын, макулбу? Мына карачы, бир адам такыр эмгек кылат экен, бирок таза жүрөт экен, байыбайт экен да. Ким таза жүрсө Алла Таала береке берип коет жашоосуна. Бир күнү балык кармап келсе, балыктын ичин кессе, балыктан эмне чыгат? Жанагындай бир ушундай бир кымбат таш чыгат экен. Аны билесиңер, бирок мен кайдыгы айтып берейин. Анткени билген башка, билгенди кылган башка, билгенди уккан башка. Силер билсеңер да менен угуп койгула, макулбу? Анан бул не деген таш деп алтын күмүш саткан зергер досу бар экен, барса айтат экен: бул ушунчалык кымбат таш, мен акчам жетпейт муну. Мунаны кошуп берсем деле акча жетпейт экен. Андан көрө Ошко бар дейт экен. Ошко барса, Оштогу андан дагы бай зергер айтат экен: биз баарыбыз бириктирсин сатып ала албайбыз. Бул аябай кымбат дейт экен. Ошентип отуруп кимге бар дейт? Падышага бар дейт экен ошол заманда. Падыша алат десе, падыша айтат экен: бул ушунчалык кымбат нерсе дейт экен. Бирок мен гана алышым керек, башка эч ким албаш керек. Сага бир шартым бар дейт экен. Казынамды ачам, казынама киресиң, 6 саат убакыт берем дейт экен. 6 саатта канча дүйнө алып чыгып кетсең, алтын, күмүш, доллар, теңге, динар баары сеники дейт экен. Анан берки адеп кылып сактайт экен: мага 6 сааттын кереги жок, 2 саат жетет дейт экен. Десе, жок, мен падышамын, падыша болгондон кийин айкөл болушум керек, сага 6 саат берем дейт экен. Анан кирип барса, казынага кирсе, бир бөлмөдө жалаң алтын, күмүш, доллар, евролор экен. Экинчи бөлмөдө мебелдер экен, жумшак төшөктөр, мамыктар, укмуш. А үчүнчү бөлмөдө эмне экен? Тамак аш экен. Анан 6 саатым бар. А дегенде курсак тойгозоюнчу деп узак жолдон келген да байкуш, мусафир, курсак ач.
2 saat бою тамақ жеді екен да. Дағы 4 саатта мұнда ешті қылам деп. Анан алтындарды барып топтай баштап айтады екен, мен чарчап тұрам, қиналып тұрам, құрсақ тойды, қайғы жоқ. Эми уақыт бар ғой, 2 саатта деле ташып кетем. 2 саат ұқтап алайын еткенде. Барып мамықтарды жайып, ең соның мебелге ұқтайды екен. Bir uақытта bir ойға өткен, тур, 6 саат өтіп кетті, жолды. Анан дегечеле, 6 саат берілген, сен 4 саат ұқтап қойдың. Турда жоғыл, екінші қайра келбеді еткен, сүйреп шығарып, ешкі апшып қойған екен. Мұның майнысы еді? Мұның қиыр майнысы бар. Баяғы қымбат таш бар ғой, ошол берілген өмір. Biz ömürдің қадірін білбей атабыз. Өмір түгөнбөчүдөй кылып атабыз. Ошол үчүн телефон карап атасың, ушакташып атасың, саясат көрүп атасың, футбол көрүп атасың, UFC көрүп атасың, сериал көрүп атасың. Бирок өмүр өтүп атат, кийин өкүнүп каласың. Мына бүт аксакалдардан сурагыла атаң, жаштык кез болгондо башка иш кылат элем деп айтты. Ошон үчүн ал өмүр. Ал эми баягы жеген ичкен тамактар бар го, ал кумар. Адамды кумар аскырат жолдо. Максатыңа жеткизбей, бул жака буйтатып кетет, бул жака буйтатып кетет, аяк өкүндүрөт. Ал эми баягы алтын күмүш бар го. Алтын күмүш, ошол сенин максатыңа жетпей каласың. Ошон үчүн балдар убакытты балагыла. 1 жылдын кадырын билген келсе де, кимден сура дейт? Окууга өтпөй калгандан сура дейт. Ал болду, бул жыл өтө албайт, эмки жылды бүтөт. 2 учурда убакыт өтпөйт. Билесиңерби, качан убакыт өтпөйт? Бирөөнү күткөндө убакыт өтпөйт, 1, экинчи оорuganda убакыт өтпөйт. Эми карагыла, 1 жылдын кадырын билген келсе дейт. Окууга өтпөй калгандан сура дейт. 1 айдын кадырын билген келсе, ара төрөп койгон аялдан сура дейт. 9 айда эмес, 7 айда төрөп койгон, 8 айда төрөп койгон, ошолордон сура дейт. 1 күндүн кадырын, 1 жуманын кадырын билген келсе дейт, гезит чыгарган редактордон сура дейт. Элестетип көр, чыгарып түшкөндө кайра жаңы топтош керек, кайра чыгарыш керек кете берет. 1 күндүн кадырын билген келсе, билесиңерби эмне экенин? Айтайынбы? Же айтпай эле коеюнбу? Катуураак айтпайсыңарбы? Айтайынбы, айтпай эле коеюнбу? 1 күндүн кадырын билген келсе, милиция адашып, камап, 1 күнгө камап койгон кишиден сура дейт. Адашып кармап кетипчи, өзү ак эле, бирок милиция адашып кармап алды. 1 күнгө камап койду, ошондон сура дейт, 1 күн аяк узарып кетет экен. 1 сааттын кадырын билген келсе, силерге аябай кызык. Кимден сураш керек? Сүйгөнүң күткөн жигиттен сураш керек. Кыздар мындай го атайын, күтсүн деп барбай коет го. Көрөнүчү, сабыры кандай экен, сүйөбүкен, сүйбөбүкен. Саат 8ге десең атайын 9:30 келет. Сүйгөн жигиттер ушундай кыш этпей күтөт го, бирок аябай кыйналат да. Келеби, келбейби, 1 мүнөт узарып кетет, 1 жыл болуп кетет. Эми элестетип көр, 1 мүнөттүн кадырын билген келсе, кимден сура? Самолеттен кечип калгандан сура. Самолет автобус эмес, бири кетсе бир келе бере турган. Болду, бүгүн кечиктиң Москвага, эртең кечи, эмки жумага чейин калып кетесиң. Эми 1 секундтун кадырын билген келсе дейт, жанында турган кишини машина сүзүп кеткенден сура дейт. Карасаң, мындай жакшы турган, бу жакта карады, сүзүп кетти, караса эле жок. Эми 0,001 секундтун кадырын билген келсе дейт, Олимпиадада чуркап экинчи келгенден сура дейт. Карасаң, бирдей эле секирет, анан карасаң, секундомер көрсөтөт, бирөө 0,1 секунд калып калган, 6 медалды албай калат да. Ошон үчүн балдарым, кыздарым, убакыт ушунчалык кымбат нерсе, окуп калгыла. Билим кымбатпы, байлык кымбатпы? Эмне үчүн билим кымбат? Үйрөтөт, дагы эмне кылат? Мына 2-3 нерсесин айтып берейин. Ана көрдүңбү, бийлик болсо, билимди болсоң байлык табасың дейт, бул 1. Билим сени коргойт, байлыкты сен коргойсуң, туурабы? Кимдин байлыгы көп болсо адамдар кызганат, кимдин билими көп болсо адамдар сыйлайт, суктанат. Билимди колдонсоң көбөйөт, байлыкты колдонсоң азаят. Эми элестетип көр, билимди сакташ кыйын эмес, башка сактайсың, жүрөккө сактайсың. Ал эми байлык сакташкачы склад керек, чирип кетет. Байлыктын аркасынан каракчы түшөт, уру түшөт, ГКМ түшөт. Ошон үчүн берекелерим, билим алгыла. Кудай калса баары жакшы болот. Эң аягында ушуну айтып бүтүрөйүн. Алтын нерсени эстеп калгыла. Ким эгерде эстеп калса, кайра айтып берсе мен сыйлап берем. Макулбу? Эстеп калгыла. 1, 2, 3. Бир акылмандан сурайт экен. Канткенде жакшы жашайм, канткенде бактылуу болом, канткенде өмүрүмдө береке болот, мага бир кеңеш берип коюңузчу десе, кеңешти кимге айтыш керек? Сураганга айтыш керек, сурабаганга айтпа. Анткени жүрөгүндө талап жок болсо, ал сени укпайт, укса да аткарбайт. Ошон үчүн билген башка, билгенди кылган башка деп бекер айткан жокмун. Жакшылап уккула. Ал айтыптыр, балам дептир. Ибадат кылып атканда, Кудайга кайрылып атканда, намаз окуп атканда жүрөктү сакта дептир, эстеп койгула.
Адамдардын арасында отурганда тилиңди сакта дептир. Бирөөнүн үйүнө барганда көзүңдү сакта дептир. Барып алып эки жакта карай бересиң го, ремонттагандай болуптур. Каталогу почта экен го, кытайский экен мебели же Европаныкы экен деп. Ошол туура эмес, бирөөнүн үйүнө кирип алып буйга. Бул аябай адепсиздик. Эстеп койгула, биринчи эмне дептир? Ибадат кылып атканда жүрөктү сакта. Адамдардын арасында тилиңди сакта, тилиңди сактабай сүйлөй берип, тилдин айынан көз көгөрөт, өпкөзүлөт да. Элестетип көр, тилиң сүйлөйт, бирөөнүн жине тийип коесуң, ал ички урат. Өпкөңүзлө кулагыңды сындырат, мойнуңду кайрыйт. Ошон үчүн эртең менен турганда бүт ден айтат экен, эй, тил абайлачы. Сен эле жакшы болсоң, калганы заман болобуз. Эгерде сен жектен чыксаң, баарыбыз кыйналабыз дейт экен. Тилди сактагыла. Үчүнчү эмне дедим? Бирөөлөрдүн үйүнө барганда көз сакта деп атат. Тамак ичкенде ашказанды сакта. Кыргыздын ашказанына чоң рахмат. Мен Японияда жүрдүм. 2 жыл бою курсагым тойбой эле койду. Бир жолу конокко чакырды, аякта дарбыз кымбат. Дарбызын көрүп жейин десем, алар да мындай экен. Бир кесим дарбыз бар го. Отуруш башталганда бир тиштейт экенсиң. Ортолоп калганда бир тиштейт экенсиң, аягыңда бир тиштейт экенсиң. Бир отуруш бүткөнчөктү бир кесим дарбыз жейт экенсиң. А бир кыргыз бир дарбыз өзү эле жеп койт го. Андай жесем япондордун көз тийип кеткен, ошон үчүн жеген жокмун. Анан банкрот кылгыдаймын. Биз ушундай бир ашказан сактабаган элбиз. Бүт мактагандар бар. Менин атам бир тайды жалгыз жеген деп туурабы? А мактана турган эмнеси бар? Жегендердин баардыгы каяка кетет, өзгөрө ойлонуп койгулачы. Ошон үчүн бул мактана турган деле нерсе эмес. Эми дейткен, эки нерсени эч качан эске салбайт эткен. Эмне десе, бирөөнүн сагылган жамандыгын өзүңдүн бирөөгө кылган жакшылыгыңды дейт. Бирөөгө жакшылык кылдым, Аллага жакындадым. Ошону мактанып бирөөгө айттым, милдет кылдым, кайра Аллада мурдадан алыстап кетет экенсиң. Ошон үчүн жеңелерге милдет кылган жакпайт, туурабы? Алып берет, анан күйөөс бир эмес алып бермеди беле десе, ушундан көрө алып бербей эле койсоң болмок. Туура айтып атат ошол. Ошон үчүн бирөөгө кылган жакшылыкты эч качан өзүнүн жакшылыгыңды эстен чыгарба, эскербе, анан бирөөнүн сагылган жамандыгын эскербе. Дагы эки нерсени дайыма эстеп жүр дейт. Кайсы? Өзүңдүн бирөөгө кылган жамандыгыңды, бирөөнүн сагылган жакшылыгын. Сен жакшылыгыңды эстеп каласың, бирок жамандыгыңды эстебей каласың. Адам сага 10 жолу жакшылык кылды, 11-чи жолу сураганды бербей калды, болду, баарын тастап душман болосуң. Ошол туура эмес. Анан эки нерсени дайыма эстеп жүр деди. Эмне деди? Алланы, акыретти деди. Ошон үчүн берекелерим, баарыбыз барбактарды көтөрөбүз. Мындай ким көтөрбөсө акча санабай калсын. Бул эмне деген сөз? Баары сон деген сөз, туурабы? Ушуну мындай кылып койгондо кандай болот? Эми азыр мени турайбыз. Билимдүү дегенде кандай кылабыз? Билимсиз дегенде кандай кылабыз? Мен ооз менен айта берем, силер кол менен кыла бересиңер, а мен болсо телефон бар жокпу? Эме иштеге эмес. Бар телефон бер. Бармакты көтөрөбүз. Эгерде ким бармакты көтөрбөсө, ошол акча санабай калсын деген бир сөз бар. Кыргыз билесиң, өзүнүн чөнтөгүндө акчаны билбейт, бирок башка бирөөнүн чөнтөгүндө акчаны санаа жакшы көрөт. Өзүнүн коросунда коюн менен иши жок, бирок кошунасынын коросун карап турат да, ошондо козулор көбөйүп калыптыр го. Эмне кылып атат? Уурдап келип атат го. Кандай эмесе мындай. Колду көтөргүлө. Билимдүү. Билимсиз. Билимдүү. Билимсиз. Айкөл. Берешет. Акылдуу. Ачкөз. Ичи тар. Көрө албас. Бирөөгө бут тоскон. Патриот. Мекенчил. Китепти жакшы көргөн. Китеп окубаган. Мугалимди сыйлабаган. Сигарет чекпеген. Арак ичкен. Бирөөнү жамандаган. Усакчы. Кекчил. Замаким. Мектептин директору. Ким азыр мындай кылса эки каласыңар. Мектептин директору. Азыр эжекелер жазып атат дагы, шееректен экини кылып коюп. Мектеп мугалимдери. Мугалимдер дегенде мындай биик көтөргүлө. Устаттар. Устаттар, мугалимдер. 3 жолу айтасыңар. Ана азыр ага эжекелер бир карап туруп, баары тазып этип коебуз, Чоң рахмат сиздерге. Дагы уланат. Колду көтөрүп атасыңарбы дагы? Байлык. Эмне жаман көрөсүңөр? Байлык деле жакшы. Бай боло бергиле, бирок ачкөз болбогула, макулбу? Берешен болгула. Ошондой эле акылы тунук.
тейлигенен. Дагы бир жолу кайталам. Ичитар, ачкөз, бирөөнү жамандаган, ушакчы, бүгүнкү ишти уюштургандар, ата, апа, алкаш. Балдарым, эми карагыла. Мындай болгоңор келеби? Же мындай болгоңор келеби? Өзүңөр айттыңар, китеп окуган кандай болот экен? Китеп окубагандарчы? Китеп оку деп жандагы досуна айтканда, эми жандагы досуна тамак ише кел деп чакыргандар. Отурушка барабы деп кыздарды азгыргандар. Балдарым, кыздарым, кандай болобуз? Кудай колдосун, коргосун, жолдосун, эки жолдошуңар бийик болсун. Кенен ташта бойлорду, кере басып бойлорду, сыймык менен жүрөлү, Кудай кааласа Азиянын Каракулжа деген арстаны ойгондо. Силер көрө элекиз болсо керек. Facebook'ta Каракулжанын кыздарын албагыла деп бирөө жазып койду. Неге дегенде жаман митагым болушат. Көйлөрүм башкара болушат деп. Алдында комментарий келиптир. Каракулжанын кыздары окшойт, неге бизге аксыласыңар? Тең бололула биринчи, өзүңөрдү билгиле, биз кыйынбыз, укмушпуз. А бирөөлөр ичинде ойлошондой, бирөөлөр андай эмес деп атат. Анан мен бир эки куплеттер жазып койдум. Окуп берем жок ойлогой. Ким окусун десе, ким окубасын десе, ушундай эле, мындай жокпу? Этегиз айтып окуп ойлой койсун деп. Сен жөнүндө эмес кызым. Окуймбу мындай жакшылап көтөргүлө. Тегиз айтып болду эми окубай. Ошондо мен жазып койдум. Чындык менен кошо жашайт жалгандар, чындыгында ар башкача жандар бар. Каракулжа кызын алба дегенди айтса керек, сүйүп жетпей калгандар деп. Экинчи куплети бар. Кызым окуйм, эмне кылайын? Мындайбы же мындай? Сенен сурап атам. Сенен сурап атам. Мындайбы же мындай? Окуймбу? Экинчи куплети мындай. Каракулжа кызы гүлү бийиктин. Каракулжа кызы шамы биликтин. Үйлөнүүгө тоонун чүрөктөрүнө духу жетпейт анча мынча жигиттин. Кол чаппаган балдар духуңар жок экен, Ана үчүнчү куплетти жаздым, бирок чыгарбай койдум. Чыгарбай койдум. Окуй эле коеюн, жок берейинби? Окуйын анда. Сөз да бүттү, айтпайм эми калганын, акылың бар, аңдап алгын ар жагын. Каракулжа кыздарына дух жетпей, өзүм болсо кара суудан алгам. Чоң рахмат мына. Элдер келип койчу. Аркада Элдер деген жигит турат. Мына билимдин өрнөгү коркпой келе. Тартымба, бою узун жигит. Азыр Жалал-Абадтан мени узатканча келди. Бул жигит айдоочу эмес, таксист эмес. Жөнөкөй жигит эмес, алдыга түшөм. Бул жигит стоматолог. Мен Бишкекте жашайм. Мен деген тиш дарыгерлердин бардыгы Бишкекте. Бирок мен Жалал-Абадка учуп келип ушул кишиге тишимди көрсөтөм. Кичипейилдикти кара, кызмат кылсаң даражаң көтөрүлө берет. Кызмат кылсаң Алла Тааланы өзүң табасың дейт. Ишин токтотуп коюп бүгүн мени узатып келди. Машинасын айдап алып. Ошо кызмат кылганга чоң рахмат. Ошонун даражасы бийик. Бул бир. Экинчиден, илим билимдин ушундан билгиле, силерге окшоп эле айылда чоң койгон бизге окшоп эле. Азыр жыл сайын илим билимин өнүктүрүүгө Алматыга барат, Москвага барат, чет өлкөгө барат. $20,000 коротот жыл сайын, туурабы? Ошон үчүн кадр өсүп баратат, эми Бишкекке чакырып атат. Мына билимдин $20,000 кетиргени менен жакшы иштесе жылына $200,000 табат. Билим ушундай нерсе. Элдерге бир кол чаап коелучу. Элдер деген байкеңер өрнөк, живой өрнөк силерге. Эчкеңер, агайыңар, Кудай колдосун, коргосун. Кече бир жакшы иш-чара уюштурду, ошол жакта дагы. Илим билимге байланышкан ушундай аңардай болобуз. Элдер Кудай колдосун, чоң рахмат. Эмесе балдарым көбүнчө кичинекейлер экен, ошо тамашалуу болду, бир китеп берип койчу мен. Жакта. Ручканы да бер. Атың ким? Мен курткамда кетип калыптыр ручкам. Табылды. Кармап тур, өзүмө токтоп. Капырак айткандай, закодированный подпись деп коеюн. Атың ким? Байел. Кайсы мектептен келдиң?
Байелге. Оомат береке тілейм. Ушул китеп окулсун макулу. Мен айтып коеюн, Акталада бир Батыр деген жигит 1 жылда мектеп окуучусу 60 китеп окуган. Каралжада бар 60 китеп окуган 1 жылда. Кол көтөргүлөчү. Уят. Эмкиде Нурбек деген бир баткендик жигит 130 китеп окупту 1 жылда. Бул деген сөз 3 күндө бирден китеп окуп деген сөз. Ошон үчүн балдарым, колуңардан келет, суунун башынан ичкен силерсиңер. Быйыл сүйүндүм, оерттан алдыга чыгыпсыңар. Куда калса да алдыга чыга бересиңер, мен силерге дуа кылам. Алдыга кете бергиле, башкалардан өтө бергиле. Кудай колдосун, коргосун. Чоң рахмат. Каракулча райондук билим берүү бөлүмү 5-даражадагы диплом билимдүүгө дүйнө жарык 3 аттуу китеп окуу конкурсунда кайсы китебин окуп 5-орунду ээлегендиги үчүн Абылова Айтпөө ыйланат. Мектебим Исмаилов мектеби. Шамсы Исмаилов мектеби. Қалай сөйледі бар? Азаматсың? Андан соң мына ушундай эле мыкты 4-даражадагы диплом менен Төлөгөнова Бурулай Исмаилов мектеби. Барбы? Төлөгөнова Бурулай. Бүтүл Исмаилов. Мен деп айтып коюңдар. Бул жактан кел. Акчалай сыйлыгы бар. Өткөзүп коесуздар, Аты чыккандар мен деп айтып койсоңуздар. Ой, кол көтөрүп койсун мен. Тез-тез кыймылдап Элибиз куттуктайбыз. Андан соң 3-орун Каракулча райондук билим берүү бөлүмү диплом 3-даражадагы билимдүүгө дүйнө жарык 3 аттуу китеп конкурсунда 3-орунду ээлегендиги үчүн Алимбекова Алина. Жумакулов мектеби. Телефон. Сыйлыгыңыз кут болсун. Азаматсыз. Андан соң планшеттин ээсин аныктайбыз. 2-даражадагы диплом менен Ормокеев мектеби Тагайбеков Атаев. Барбы? Кандай сонда ушундай бир билим менен сонун нерселерди алса. Андан соң 1-орун Исаев мектеби бизде бул ноутбуктун ээси Нурканова Нурифар. Андан келиңиз. Азаматсыз. Улантабыз. Билиңиз кут болсун. Келиңизчи. Сезимдериңиз кандай болду? Утам деп ойлогонсузбу? Жок. Китепти канча жыл окудуңуз? Очоз. Азаматсыз. Жашооңузда эстетиңиз. Анда көп билимдерди алыңыз мынаны. Ийгилигиңиздин эң бир башталышы болсун. Ийгилик каалайбыз. Негизи эле канчанчы орунду алсаңыздар дагы, бул жерде келип катышканыңыздар эң бир чоң сыймык. Окуп канча пайда алдыңыздар, Мына ушуну менен Хайды китебиндеги жыйынтыктарды берип эң сонун аныктап алдык. Анда эмесе Карагер суу китебинден жыйынтыгын чыгарабыз. Анда кызыктыруучу белектерден баштайбыз. Карагер суу китеби 7-класстардан 11-класстарга чейин болот. Бул Кубаталиева Жанат Тургунбаев мектеби. Керек суу. Кубаталиева Жанат Тургунбаев мектебинен. Азаматсыз сыйлыгыңыз кут болсун. Андан соң Жумалиева Нургиза Исаев мектеби. Барбы? Келиңиз. Барбы?
Jumaliyeva Nurgiza Isayev mektebi. Azamatsız. Andan so'ng Taqayeva Ayjamal Subag'ov mektebi. Alayqudan. Andan so'ng tag'ida qiziqtiruvchi belaklarni to'liqlaydi. O'risbekova Nargiza Erkinboyev mektebi. Arsizlarmi? Jutam Subanovsizmi? Subanov mektebi olib ketdi. O'risbekova Nargiza Erkinboyev mektebi. Barba. Kelingizlar olib qo'yingizlar. 5000 so'm. Azamatsiz. Andan so'ng 4-darajadagi diplom bilan Mamatxaliqova Elida Nazarov mektebi. 3000 so'm aksilay siylig'i bilan. Adamesi 3-darajadagi diplom O'rozaliyev mektebi. Bizde smartfonun esi Jakubov Jantore. Barba. Jantore barba? O'rozaliyev mektebi. Ha, gelingiz. Жаңа telefonunuz kutlu olsun, azamatsız. Adamesi 2. o'rin bizde planshettin esi 2-darajadagi diplom bilan Tegirtayev mektebi Asanova Merdiyana. Kutlaymiz. Planshetimiz kutlu olsun. Adamesi жүрек толқытқан учурлар 1. o'rin bizde Ноутбуктун ээси Абакиров мектеби Ибраимова Гүмүшай. Барба. Келиңиz. Сөзүн. Жыйынтык айын тартат. Эртең айын тартат. Өткөзүң, ана дагы келиңиз өткөзүң. Абакиров мектеби. Bizde ноутбуктун ээси. Ушундай бул деген билимдин аркасында эле чоң нерселерге жетсе болот, кыялдарды орундатса болот дегенди дали азаматсыздар. Анда эмесе биздин дагы бир жакшы белегибиз бар. Биздин иш-чарабызды баштап жаткан учурда манас айтып өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн окуучу Абдалиев Мирлан. Келиңиз. Кыргызов мектеби. Сизге дагы бизден кичинекей белек. Мына ушундай мыкты иш-чара бардыгыңыздардын купуңуздарга толдубу? Дагы да китеп конкурсуна катышабызбы? Алган билимиңиздер сиңимдүү болуп, белеңиздер кут болсун. Мына ушул иш-чараны жакшылык менен жыйынтыктап, атабыздын бир ак батасы менен жыйынтыктайлы. Ата-энелердин атынан ата шайлоого жатабызды чакырабыз. Келиңиз, ак батаңызды берип коюңуз. Ала канчайып? Приехал сөз айтып Нұржігіт мырза Исабай бардығыңызға ұйыштырушыларға терең разышылық. Ең жақсы іш көріп отырсыздар. Кете оқығандардың саны көбейіп, мына оқушылар жақсы игіліктерге жетішіп отыр. Нұржігіт мырза, сізден бір өтініш, мен өзімнің жеке ойым, ендігі өте тұрған шындай конкурсымызда Кыргызстандын тарыхын кыргыз эл жазуучуларынын ушул мазмундагы китептеринен уюштуруп берсеңиз, балдар үчүн аябай жакшы болот деген ойду айткым келип атат. Эми Омин, билимиңер өркүндөп, өмүрүңөр узун, ден соолугуңар чың, ата-энеңер менен, тууган урууңар менен, жалпы кыргыз элиңер менен аман болуп,
Hayerde dursalar Allah ve sonunda sen жүрüştü nasip kılıp, oru sırko, böyde kırsak, apat, balalerden sak kılıp, aman boluşlardan nasip etsin bardığınızlarga. Amin.